каждый день. Ар күн сайын, саат, мүнөт, секунд сайын биздин планетада адам төрөлүп жатат. Биздин планетанын калкынын жарымы бул кыздар жана аялдар, экинчи жарымы балдар жана эркектер. Биз баарыбыз адамбыз, бирдей укуктарга ээбиз. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнүн конституцияларында аялдардын жана эркектердин ортосундагы бирдей укуктар жана аларды коргоо кепилдикке алынган. Кыргыз Республикасынын конституциясынын 24-беренесинин 3-пунктунда мындай деп караштырылган: Кыргыз Республикасында эркектер жана аялдар бирдей укуктарга жана эркиндиктерге, аларды ишке ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ. Аялдар жана эркектер үчүн жогоруда белгиленген укуктарды ишке ашыруу үчүн мүмкүнчүлүктөр чындыгында эле бирдейби? Глобалдык изилдөөлөрдүн көрсөткүчтөрү боюнча эркектер иштеп тапкан ар бир долларга карата аялдар 77 цент иштеп табышат. Ошондой эле үй жумуштары жана үй бүлө мүчөлөрүн багуу боюнча акы төлөбөгөн ишке көп убактысын коротушат. 18 өлкөдө күйөөсү аялына расмий түрдө жумушта иштегенге тыюу сала алат. 39 өлкөдө эркек балдардын жана кыздардын мураска ээ болуу укуктары ар башкача. Глобалдык масштабта жерге ээлик кылуу укугуна ээ аялдардын үлүштөрү болгону 13%-ды түзөт. Дүйнө жүзүндө ар бир 5-чи аял дене бойлук жана же сексуалдык зомбулукка кабылышкан. Дүйнөнүн 49 өлкөсүндө үй бүлөлүк зомбулукка тыюу салган мыйзамдар жок. Ал эми Кыргызстанда бул жаатта абал кандай? Мамлекеттик кызматтарды ээлеген аялдардын саны болгону 39,2%-ды түзөт. Алар эрежеге ылайык билим берүү, саламаттыкты сактоо секторлорундагы административдик позицияларда эмгектенгендер. Атайын жана саясий кызматтарда иштеген аялдар болгону 24,13% гана. Кыргызстанда аялдардын жумуш менен камсыз болуусунун деңгээли болгону 42,7%-ды гана түзөт. Кыргыз Республикасында никелердин 20%-дан ашыгы аялдарды уурдоо жолу менен ишке ашат. 15-19 жаш курактагы ар бир 4-чү аял дене бойлук же сексуалдык зомбулукту башынан өткөргөн. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча, Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук окуялары жылдан жылга көбөйүп бара жатат. Эгерде 2012 жылдан 2015 жылга чейин ар жыл сайын 2500-дөн 3500-гө чейинки факты катталган болсо, 2016-2018 жылдары бул көрсөткүч 7000ден ылдый түшкөн эмес. Ал эми 2020 жылы бул 9000 санга чейин жогорулаган. Сиздер Кыргызстандын кемеңгер, күчтүү, биз сыймыктанган айымдарын көрүп жатасыздар. Алар биздин өлкөнү эл аралык аренага жылдырган маданияттын жана искусствонун, билим берүүнүн жана мамлекеттик башкаруунун белгилүү ишмерлери. Бул жерде өлкөнүн башка татыктуу аялдарынын миллиондогон сүрөттөрү болушу мүмкүн. Биздин урматтуу чоң апаларыбыздын, ар бир үй бүлөдө бар аялдардын жана кыздардын. Кыргызстандагы ар бир аял бул жерде болгонго татыктуу. Бирок ушул эле жерде милициянын бөлүмүндө аны уурдаган адам тарабынан өлтүрүлгөн Бурулайдын дагы портрети бар. Ушул эле жерде Бишкекке жакын жерде өзүн аңдыган адам тарабынан муунтулуп өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын дагы сүрөтү бар. Бул жерде биздин өлкөдө күн сайын зомбулукка кабылып жатышкан көптөгөн кыздардын ысымдары жана сүрөттөрү болмок. Алар дагы биздин аялдар, биздин кыздар, биздин жүрөк оорубуз. Уруп токмоктолгон, басынган, коомдун мамлекеттик мекемелерден жана сот адилеттиги системасынан колдоо жана акыйкаттык таппаган. Алардын баарынын тагдыры башкача болмок. Биз бул курсту аялдардын жана кыздардын тагдырларына байланыштуу чечимдерди кабыл алышкан адамдардын, соттордун, прокурорлордун, ички иштер органдарынын кызматкерлеринин жана социалдык кызматтардын гендердик сезимталдуулугун жогорулатуу үчүн иштеп чыктык. Бул курс зомбулук менен күрөшүүдө силердин бардык багытыңарды жабыр тарткан адамдын укуктарына бурдурууга жана анын укуктарын коргоого арналган. Курс гендердик ыкмалар, гендердик стереотиптер боюнча негизги түшүнүктөр менен камсыз кылат. Аялдарга карата зомбулук жана үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алууну жана аны менен күрөшүүнү улуттук мыйзамдардын жана эл аралык стандарттардын негизинде жүргүзүүнү тематикасына алып барат. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү аялдарга карата зомбулук суроолору жөнүндө маалымат берет. Биринчи байланышуудан баштап иликтөө соттук териштирүүдө өкүмдү чыгаруу стадиясына чейинки техникалык, юридикалык суроолордун толук спектрин сунуштайт. Анда ведомстволор аралык кызматташтыкка, мамлекеттик органдардын жана сот адилеттиги системасынын натыйжалуулугун жогорулатууга, жаңы тажрыйбаларды түзүүгө байланыштуу суроолор каралат.
Курс аялдарга жана кыздарга карата зомбулукту токтотуу жана аны менен күрөшүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын бардык тиешелүү мыйзамдарын эл аралык стандарттар менен катыштыктын негизинде камтыйт. Биз бул курсту өздөштүргөндөн кийин сиз тилектештердин аялдарга карата зомбулук жана үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшүүдө жаңы тажрыйбаларды түзүүчү кесипкөйлөрдүн курамына кошуларыңызга ишенебиз. Только все вместе. Зордук зомбулуксуз коомубуздун келечеги үчүн жоопкерчиликти биргелешип гана ала алабыз. От насилия.